Путинге каршы чыккан активистти ким кармап кетти? 12 октябрда Тунугулук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Бакыт Ордобаев өзү жалгыз Орусиянын президенти Владимир Путинге каршы пикетке чыкты. Ал муну Путиндин Украинадагы согушун токтотууга чакырыш үчүн кылганын азаттыкка айтып берди. Активисттин айтымында милиция аны кармап кетип, саммит учурунда 2 күнгө Максим Горький бакчасында акция өткөрүүгө уруксат жок экендигин айтып, кийин сүйлөшүүгө чакыраарын билдирип кое беришкен. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга көз карандысыз мамлекеттер шериктештик уюмунун саммитине катышуу жана Орусиянын абадан коргонуу системасын жайгаштыруу үчүн канттан бөлүнө турган 5 гектар жерди көргөнү келди. Ал тапта Путин Орусия менен Кыргызстандын стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мамилелерин чыңдоого, Евразия мейкиндигинде интеграциялык процесстерди өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн Садыр Жапаровду Ардак ордени менен сыйлаганы белгилүү болду. 13 октябрда көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин президенттеринин жыйыны өтөт. Буга чейин Кыргыз өкмөтү анда